Саламатсыздарбы? Биздин каналыбыздын кийинки каарманы журналист, блогер, балдарды эрте өнүктүрүү боюнча медиа консультант жана жаш болсо да көпчүлүк ата энелерге үлгү боло турган жаш апалардын бири Сапаргүл Абдынабиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Чакырганыңызга рахмат. Эң эле биринчи суроом мындай болот да. Сиз алгачкы жолу биринчи жолу апа болдуңуз да. Анан бийликти тарбиялоодо өзгөчө ыкмаларды колдонуп келесиз. Мен мисалы тажрыйбалуу эне катары мүмкүн мен изденип ошондой изденип жүрсөм жарашат эле. Айтсаңыз, сиз буга кантип даярдык көрдүңүз? Кайер жерден бир маалыматтар топтодуңузбу? Кантип ошого даярдандыңыз эне болууга? Мен 28 жашымда балалуу болдум. Бул ошол балалуу болгонго абдан аң сезимдүү курак экен деп эсептейм. Балким жашыраак болсом башкача болмок. Анан ошол учурда толук жетилип, бардык тараптан жоопкерчиликти сезип, ушул балалуу болгонго даяр болгондон кийин балам курсагымда кезинен эле керек болсо аны пландагандан баштап эле витаминдерди ичип, анан курсак кезинде дагы аны менен сүйлөшүп, ошол алгачкы китепти 2 айлык курсагымда кезинде алганмын. Ошол бул ичинде баланын менен ата эне боюнда бар кезинде кандай байланыш болот деген китеп болчу. Ошондон баштап эле окуп, анан даярданып баштадым. Кийин балам жарык дүйнөгө келгенден кийин дагы ошол эле аракеттерди улантып жаттым. Өзгөчө ошол бизде кыргыз тилинде контент абдан аз болгондуктан чет өлкөлүк тилдердеги ар кандай маалыматтарды окуганга, изденгенге туура келди. Анан улам бирин ачкан сайын таң калып, бул кандайча деп дагы кийинкисине кызыгып атып, өзүмө мындай көп маалыматтарды таап алдым окшойт да. Сапаргүл, айтсаңыз, көпчүлүк ата энелер, ошол ичинде дагы мен дагы өз балама балдарыма туура убакыт бөлө албай, өзүмдү күнөөлүү сезем да. Сиздин оюңуз боюнча ата эне баласына бир күндө канча убакыт бөлүш керек? Негизи бала менен канча көп болсо ошончо жакшы деп айтылат. Бирок сөзсүз эле 5 саат, 6 саат деген эреже жок. Балага ата эне убакыт бөлүп атканда канчалык аны менен эмоционалдык жактан жакын деген нерсе бар да. Мисалы үчүн эртең менен турганда эле куку деген оюнду ойноп баланы ойготуп койсо, балага эмоционалдык жактан ата эне бир күндүк энергиясын толтуруп салышы мүмкүн, көп мээрим берип коюшу мүмкүн. Ошол эле учурда бала жаңы көзүн ачканда алакандарын кармап туруп буудай куур, арпа куур деп биздин энелерибиз ойнотчу го. Ошол эле ошентип ушул оюнда эле балага ата эненин эмоционалдык жактан жакын экен, мен сени мененмин, карачы мен сага убакыт бөлүп, сен алаканыңды кармап атам деген маалымат дагы, анан ушул деле убакыт бөлүү. Бирок эгер ага дагы мындай алымсынбай, балаңыз сизди кучактап, көбүрөөк жаныңызга келип, көңүл талап кылып аткан болсо, анда топ ойногон, анан бизде көбүнчөсү көп бааланбаган нерселер бар. Ошол эле үйдөгү буюмдарды деле ойноп, мисалы үчүн топчок болсо байпакты деле бурап ойногондо бала үчүн бул бир жагынан фантазия, экинчи жагынан креативдүүлүк, үчүнчү жагынан бир чоң функцияны аткарып атат. Экөөңүздөр ойнойсуздар, ыргытып, анан сүрөт тартуу. Булардын бардыгы, эгерде сиз чын эле убакыт бөлө албай атам десеңиз, анда ошол бала менен үйгө келгенде бир 15 мүнөт, жарым саат отуруп, негизгиси ошол көзгө карап сүйлөшүү. Көзүн карап, күнүң кандай өттү? Анан көзгө карап дегенде ылдыйда ата эне бул жакта, анан бала бул жакта болбошу керек. Экөөнүн көзүдөрү бирдей линияга келип, анан күнүң кандай өттү? Бакчада ким бүгүн эң көп тентек кылды? Интернетке жазса, азыр бала менен сүйлөшүүгө же балага убакыт бөлүүдө эң кызыктуу 50 суроо деп жазса, мындай сонун кылып жасалма интеллект суроолордун тизмесин чыгарып берет. Ошол суроолорду деле берсеңиз болот, эгер өзүңүздүн фантазияңыз төгөлүп калса. Же болбосо өзүңүздүн ичиңизден чыгарып деле, мен бүгүн жумуштан келатсам мындай болду, ушуну көрүп калдым. Мен көбүнчөсү ошол пожарный машиналарды, өрт өчүрүүчү машиналар же транспортторго абдан кызыкчу, экскаватор, бетономешалка дегендерди көрүп калсам, сүрөткө тартып алып же видеого тартып алып, жолдон көрүп калдым, анан сени эстедим десем, бул дагы сен жок жерде деле менин жүрөгүм сени менен дегендей маалымат да. Же болбосо жумушта ушундай бир окуя болду эле, анан сага кызыкпы дедим деп айтып бергенде, мен дайыма эле физикалык жактан энемдин жанында эмесмин, бирок мен дайыма энемдин жүрөгүндөмүн же атамдын жүрөгүндөмүн деген маалымат дагы. Анан ошон үчүн күндү сүйлөшүш керек да, кандай өткөргөнүн. Баланы дагы бакчада кандай жүрдүңөр? Мисалы үчүн балам мага бакчада жүрөк тарткыла деп айтты, анан мен жүрөктү жашыл кылдым, анткени сага жашыл өң жагат деп айтат да мага. Анан мен да билем, балам бакчада кезинде дагы анын жүрөгүндө мен бармын дегендей. Анан аны балким сурабасам андай кылбаса керек да.
бирок сураганда, көбүрөөк сүйлөшкөндө, суроолорду бергенде анан кээ балдар бар, такыр эле мындай суроо берсе деле сүйлөбөй же айткысы келбейт. Андай учурда эми өзү эле айта бериш керек. Мен ушундай болду, анан кызык болду сага, сууга түшүп кеттим деп. Мисалы жакында эле мен ошол Веснага барып, торговый центрге ачкым жок барган болчумун. Аябай катуу шашып келатып, айнек сүзүп алдым да. Катуу тийди, анан аны келип айтып бердим. Анан айтып бердим десем, айтып атпайбы? Мен болсом байкамак экен, мен көзүм кырчыта депчи. Анан мындай ушундай сөздөр дагы мындай жакындыкта кандайдыр бир деңгээлде эми ачким тагып жүр дейт, же болбосо ушундай жерлерден сак бол дейт. Өзүмдөй коргоочу сезип, аябай эң негизи көбүнчө демек эмоционалдык мамилени өрчүтүш керек экен, ооба. Сиз азыр айтып калдыңыз, бул жерде көзмө көз деп сүйлөшүпчү. Биз мисалы ата энебиз бизди бир караганда эле биз коркуп түшүнүп калчубуз. Азыркы балдарда андай жок. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Азыркы балдар менен мурдагы балдарды салыштырып өзү туура эмес. Анткени азыркы балдар таптакыр башка доордо жашап атат. Мисалы үчүн биз сенин дооруңда же мен сендей кезимде деп айткан башталган сүйлөмдөрдүн өзү туура эмес да. Анткени булар башка муундун өкүлдөрү, булар эмоционалдык жактан абдан интенсивдүү. Булар көбүрөөк көңүл талап кылышат, өздөрүнүн укуктарын билишет, технологиянын доорунда чоңоюп атышат, көбүрөөк билим алууга мүмкүнчүлүк болуп атат, маалыматтарды көп билишет. Керек болсо 5 жаштагы баладан 50 жаштагы ата энеси дагы көп нерсе үйрөнөт да. Ошондуктан булар абсолюттук эркиндик дагы бир жагынан мындай келди. Мурда бизде ыксыз тыюулар менен чоңойдук да биз. Дайыма тыюу болгон, каткырып күлгөн эмеспиз, ыйлаган эмеспиз дегендей. Анан булар абдан эркин балдар болгон үчүн аларды мындай көз менен башкаруу же болбосо көз менен тике кароо бул биз үчүн бул коркунуч катары болчу да. Азыр кое тур деген посыл болчу. Азыр колго түшсөң көрөсүң же шашпагын деген сыяктуу маалымат болчу да. Анан ошондуктан балким мындай айырмасы өтө чоң деп ойлойм да. Азыркы балдар чын эле булар интенсивдүү бизге караганда алда канча, анан өздөрүнүн укуктарын жакшы билишет. Энелер дагы ошого жараша эски ыкмалардан кетиши керек деп ойлойм. Жаңы ыкмаларга өтүп, азыркы доордун балдары, азыркы заманбап балдарга ылайыкташып, билимин дагы жаңыртып, ошого жараша балдарды дагы, мисалы үчүн эч качан бизде гаджеттер менен ата энелердин ортосунда эч качан маселе болгон, балдардын ортосунда эч качан маселе болгон эмес да буга чейин. Анткени ал убакта жок болчу. Ал жок болчу. Азыр деген ар бир үй бүлөдө эң чоң көйгөй бул ата эненин баланын мөөнөтүнөн ашыкча колдонуу, кечке турбай отуруу деген сыяктуу чоң конфликттерге, керек болсо аял жолдошунун урушкан чатагына, кайнене кайната баарын ошондой ортодогу бир чоң жоопкерчиликти бир эле учурда бир маселени жаратканы үчүн азыр чын эле салыштыруу мүмкүн эмес. Биз таптакыр азыркы доорго жараша, азыркы жаңы чыкмаларды колдонууга мезгил келди. Анан аны менимче ата энелер баардыгыбыз билимибизди жаңыртып турушубуз керек ал үчүн. Азыр гаджет тууралуу сөз кылып калдыңыз. Менде мындай суроо пайда болду да. Сиз менен мындан бир 2 жыл мурун жолукканда менин телефонум үнсүз турат, кеч жооп калганын кечирип коюңуз Жылзы эже, ушундай телефон өйдө жакта турат деп айтканда ойлоп калдым. Белек телефон көрбөйбү десем, жок деп, белек телефон да көрбөйт, телевизор да көрбөйт деп калдыңыз да. Бул ушунткени менен сиз ааламдан чектеп жатам деп коркпойсузбу? Ал учур белек 3 жашка чейинки учур болсо керек. Бектай 3 жашка чейин гаджеттердин эч кандай түрүн берген жокмун, анткени ал учурда бала көбүнчөсү физикалык жактан абдан, рационалдык жактан да, эмоционалдык жактан абдан активдүү мээси өнүгүп жатканы үчүн ал бардык нерсени кол кармоо аркылуу, басуу аркылуу, майда моторика, чоң моторика аркылуу өнүккөнү үчүн ал гаджет көргөндө ага мындай көп деле пайдасы тийбейт да, көбүрөөк зыяны тиет. Себеби бала көпкө чейин отурбайт, физикалык жактан активдүү болбойт. Анан буга жараша анын кан айлануусу дагы, жалпы физикалык жетилүүсү дагы начарыраак болот. Ошон үчүн ал деген, мисалы үчүн азыр көп ата энелер 2 жаштагы, 1 жаштагы балдар эле интернеттен кызыл өң, жашыл өң кандай экенин, тоголок же болбосо төрпүштүк эмне экенин интернеттен үйрөнүп атышат да. Бирок ошонун бардыгын бала табигый түрдө үйрөнгөнү бул баары бир жетпейт. Мисалы чычырканак бул сары, кызыл сары өңдө, жашыл жалбырак, ал жакта анткени хлорофилдер бар деген сыяктуу табиятта көбүрөөк жүрүп, бала колу менен кармап көргөндө ал бул маалыматтарды көпкө чейин эстейт. Анан бул баары бир таасирдүү да. Анан ошол эле Гарварддын иликтөөсү дагы чыккан. Ошол табиятта бар нерселер бизге дайыма организм аны тааныйт.
андагы электроддор иондор дайыма бизге тааныш болгон үчүн ошолорду кармоо аркылуу өнүккөнү алгачкы жылдарында өзгөчө. Анан баягы айтылат эмеспи, баланын кичинекей баланын өсүп келатканын, кандай клеткалары, нейрондор канчалык чоңоюп келатканын микроскоп менен көргөн киши коркуп кетет депчи. Анткени ушунчалык быжырап бат секунд сайын өсөт да. Ошол учурда мен аны бир эле жерде отурушун каалаган жокмун. Кечке эле көзү дагы бир эле экранды карап токтоп калышын каалаган жокмун. Көбүрөөк мындай таза абада жүрсүн, көбүрөөк табиятта болсун деп. Өзүңүз дагы балким менин жакындарымды көпчүлүгү билет. Биз көбүнчөсү ошол 4 жашка чейин табиятта эле жүрдүк, суунун моюнда, токойлорду аралап, көбүрөөк бул жер керек болсо ошол жактан базалык мектепке даярдык дагы жүрөт. Бул ландшафт боюнча чукур, бул жер дөң, бул деген теректер деген параллель жайгашыптыр, перпендикуляр жайгашыптыр. Базалык математика, базалык геометрия, базалык физика дагы табияттан башталат деп ойлойм да. Азыр жамгыр жаап ийди, суу бууланды деген сыяктуу маалыматтардын бардыгын ал телевизор көрүп, телефон көрүп отурганда апасы мындай убакыт бөлбөшү мүмкүн, бул темалар жөнүндө сүйлөшүш мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн табиятка чыкканда биринчи жолу күн күркүрөгөндө Бекутайдын реакциясы башкача болгондо, эмне деп таң калганда, анан бул жөнүндө дагы маалымат берип, ал деген үйдө отурса кандай болбойт эле да. Анан таптакыр көрбөйт деп ошол 3 жашка чейин максималдуу түрдө өзүм дагы биринчи кезекте бала көрбөш үчүн эне көрбөш керек да. Анан ошентип өзүм да кармандым, анын жанынан кармабай, башка жакта бош учурумда же Бекутай уктап калган кезде ачып, анан 3 жаштан кийин компьютер бере баштадым. Анан компьютер көрөт күнүнө 20 мүнөт, 15 мүнөт. Анан 4 жаштан аз 5 жашка жакындап атат. Эми 5 жашына өзүмчө ойлоп атам, мындай бир планшет белек кылсамбы туулган күнү деп. Анан бирок мунун бардыгы эле буга чейинки дагы бир семинарларда айтып жүрдүм эле. Монтаждар абдан чоң экрандарда жасалат да. Аябай чоң анимациялык мультфильмдер, жалпы эле ушул кинолор, жалпы эле ушул балдарга байланыштуу контенттин бардыгы чоң экрандарда жасалат да. Анан аны телефонго выжимка кылып сыгып туруп бергенде бул дагы 2 эсе күчүктүү татаал мындай оорулат баланын мээсине. Ар бир кадрды байкасаңыз 7 секундка жетпей алмашат. Анан 2 секунд сайын ар бир маалыматты кармап калууга, чуркап кетип атат, токтоп калып атат деген маалыматтарды кармап калууга мээ ушунчалык көп аракет кылат, бирок физикалык жактан ал кыймылдабайт да. Мээ иштей берет, бирок денеси кыймылдабайт. Экөө мындай чогуу кыймылдаганда, баланс болгондо дагы жакшыраак өнүгөт да бала. Ошон үчүн мүмкүн болушунча 2-3 жашка чейин бербей койсо ата энелер деп ойлойт элем. Эгер берсе деле анда чоңураак экрандардан берсе, көбүрөөк мээге мындай нагрузка азыраак болот да. Мисалы топту айландырып келгенде мультфильмдерде же кинолордо барып кайсыл жерден топ жоголуп кеткенин деле билбейсиң да. Чыныгы жашоодо адамдын мындай энергия түртүү, сүрүлүү инерциясы кайсыл жерге чейин барып токтогонун ал көзү көрөт да. Бир жерге чейин барып токтойт экен. Салмагы оор болсо азыраак барат экен, эгер салмагы жеңил болсо узакка кетет экен деген сыяктуу. Бул жакта дагы физика да, химиянын ошонун бардыгын күндүлүк жашоодо көргөнү жакшы экранга караганда. Сону маалымат бердиңиз. Эми айтыңызчы, мисалы менин 1,5 жаштагы кызым бар. Тилекке каршы бир жакындан баштап эле телефон көрүп баштады да. Эми мен ал телефондон жатарды эле алып койсом ыйлап баштайт. Бул менин өзүм күнөөм, аны сезип жатам. Эми мындан ары сиздин оюңуз боюнча телефондон алыс сатыш үчүн эмнелерден башташым керек, эмне кылышым керек? Бир эле жалпы мен эмес, бүт эле көпчүлүк эле ата энелерде бул көйгөй бар. Балдарды телефонго берип коюп, башка катарын кылышат дегендей. Ошон үчүн биз ата эне эмнелерди эске алышыбыз керек? Кантип телефону жок чоңойтушубуз керек? Биринчи негизи телефону жок, интернети жок чоңойтуу деген дагы акылга сыйбай турат азыркы доордо. Аларды бериш керек, бирок кечирээк курактан баштап деп атпайбы, 4 жаштан. Анткени деген ошол кең аалам дүйнө жүзүндө интернет кулачын жайды, ансыз биз жашай албайбыз. Керек болсо балдар ошол 4 жаштан, 5 жаштан баштап, 6 жаш мектепке баргандан баштап, анда канчалык колдонуу мүмкүнчүлүгү, анда кандай потенциал, телефондо, интернетте маалыматты алуу мүмкүнчүлүгү канчалык көп экенин түшүнүп, аларды пайда жакка иштете алганын түшүнгөндө дагы анын келечеги кенен болот да, биз интернеттин баары кача албайбыз. Бирок ага чейинки эрте куракта чектөө, башкача айтканда азайтуу санын деген маселеде биринчи эне байкаш керек, кайсы учурда кызыңыз телефон сурап келет. Ошол учурду билиш керек да. Сиз бирөө менен сүйлөшүп калгандабы, конок келгендеби, же болбосо уктаардан мурун бул саатты, ошол саатты аныкташ керек да эне. Балдарда деген бизге караганда дене сааты өздөрүнүн ичиндеги биологиялык ритм турараак жүрөт. Биз деген кээде ар кандай жасалма artificial light деп коет го, жасалма жарыктардын негизинде же болбосо туура эмес тамактануу негизинде ар кандай денебиздеги биологиялык ритмди бузуп алышыбыз мүмкүн, бирок балдардыкы турараак да. Анан ошондуктан алар бир кайсы бир учурда
күн сайын ошол нерсени кайталап баштайт да. Же эртең менен турганда же 1 сааты болот. Ошону билиши керек эне. Анан ошону аныктап алгандан кийин ошолго бир ордун ээлей турган нерсе табышы керек. Эгерде мисалы үчүн күн сайын саат 11-де балаңыз сизди этектей турган болсо, же курбу кызыңыз менен сүйлөшүп отурганыңызга келип калса, эмне кылам деген нерсени сиз өзүңүзгө, балаңызга эмес, телефонду тартып алам деген бул акыркы вариант болушу керек. Эмне кылсам болот? Бакка чыгып сейилдейбиз, курбум менен басып баратып жолугабыз, парктан жолугабыз. Же болбосо балам ушинтип келгенде саат 11-ден баштап сөзсүз түрдө отуруп мен аалам көчүп атса дагы отуруп калем менен сүрөт тартам, же болбосо кечинде уктаардан мурун эгер телефон сурап ыйлай турган болсо, кучакта отуруп жомок айтып берем, башын сылайм. Бул дененин бири-бирине контакты атасы менен апасынын баланы кадимкидей коопсуз сездиртет, тынчтандырат да. Анан ошол нерселерди саатын аныктап отуруп, мына азыр бир канча варианттарды айттым. Ошолорду колдонуш керек да. Анан ошондой бир график менен бир жума, 2 жума иштегенде бала дагы телефондон бир топ улактап, анан акыркы вариант катары бул өзүңүз кайсы бир уракка чейин баланын коопсуздугу, ден соолугу үчүн ата-эне жоопкер. Анан ошол авторитетинен ата-эне дагы мындай күчүн колдонгонду дегенде күч колдонуу аркылуу эмес, сөз аркылуу. Мисалы үчүн мен бүгүндөн баштап телефондун санын чектейин, мүнөтүн чектейин дедим. Себеби бул сенин көзүңө зыян болуп атат. 15 мүнөт будильник коем, ошол 15 мүнөттөн кийин өчүрөбүз деп сүйлөшүңүздөр керек. Анан 15 мүнөттөн кийин будильник сыңгырайт, ыйлайт, көз жаш болот. Бул бир жума, 2 жума бала бир жума, 2 жумага чейин ыйлашы мүмкүн, чырылдашы мүмкүн, бирок ата-эне өзүнүн принцибинде, дисциплинада турушу керек да. Эгерде сиз бир жолу берип койсоңуз, анда бала көз жашым аркылуу ата-энемди манипуляция кылып, эмкисинде дагы ала алам деген ойго келет да. Ошон үчүн өзүңүздөргө бекем туруш керек. Бизде ошол баланы ыйлаган боюнча аябай көйгөй көп. Дүкөндөргө киргенде дагы балдар ыйлатпаганга аракет кылышат, телефонду бергенде дагы ыйлаган бул эмоция. Ал чыгышы керек да, узунбу кыскабы өзүнүн өмүрүн жашашы керек. Бирок бала түшүнүш керек, энем мени ойлоп атат, мисалы, бул менин көзүмө зыян экен дегенге пока анын рационалдык деңгээли жетпесе дагы, ал билет, апам ушундай чечти, ал ыйлаганым манипуляциям жардам бербейт экен. Демек өзүмдү өзүм алаксытышым керек турбайбы? Бала өзүн өзү алаксыткан өтө чоң жетишкендик. Ошон үчүн ошол учурда кайсы бир деңгээлде балдарды кечке эле курстарга, сабактарга же калем, карандаш, топ эмес, күнүнө 1 саат, 2 саат жөн эле өзүн алаксытканга өзүнө коюш керек. Ал өзү оюндан чыгарган оюндарды табат, курчак жасайт, үй жасайт, тамак бышырат. Жөн эле өзүнүн фантазиясы иштеши керек да. Сиз Сапаргүл азыр айтып калбадыңызбы? Ушу бала менен айтып отуп жатып эле, чоң киши менен сүйлөшүп аткандай эле айтып атасыз да. Ушундан улам суроо жаралды. Мындан белектайыңыз ошо 3 жаш кезинде ай тууралуу сөз болуп калып, белек айтып бергенин айтканда мен таң калгам да. 3 жаштагы бала өзүнүн оюн ушундай айтып берип атат депчи. Ушундай мен мисалы азыр мен дагы 3 жаштагы балам бар, бирок ал сүйлөмөк турсун жакшы сүйлөй элек да, чынын айтсам. Кеч сүйлөп атат. Кеч эмес, эми ар бир жаштын өзүнүн убакыты бар эмеспи, бирок белектайдай сүйлөбөйт. Ушундай суроо жаралып атат. Ушул баланы эрте өнүктүрүүгө эмнеден улам келдиңиз? Кандайча ушул жолго келдиңиз? Сизге дагы бизди көрүп аткан башка ата-энелерге да айтат элем, балдарды эч качан бири-бирине салыштырбаңыздар. Ар бир бала уникалдуу, ар бир бала индивидуалдуу подходду, аракетти талап кылат. Анан мисалы үчүн кээ бирки балдар башка жагынан күчтүүрөөк болот салыштырмалуу, кээ бирки балдар башка жагынан күчтүүрөөк болот. Ошон үчүн аларды салыштырбай эле койгон туура, биринчиси. Анан экинчиден балдарды эрте куракта өнүктүрүү боюнча баягы Көйлөй дүйнөлүк саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын англис тилиндеги бир статистикасы бар экен. Ошондо баягы ал көпчүлүк эле жакта тарап жүрөт. Балдардын мээси ошол эрте жаш куракта 3 жашка чейин канча өнүгөт, 1 жашка чейин кандай өнүгөт, анан 5 жашка чейин деп мындай схемалар менен көрсөтүп берген да. Ошону көргөндө эле мындай мага аябай катты таасир этти да. Менде 3 жыл эле убактым, же 4 жыл эле, же 5 жыл эле убактым бар экен. Анын андан кийинки адаттарын калыптандырып калууга, анын адамгерчилигин, акылын, билимин өнүктүрүп, ден соолугундай жакшы туура адаттарды орноштуруп калууга деп ойлодум да. Эң биринчи мисал катары алар ошол туура тамактануу жөнүндө жазыптыр. Анда айтат, баланын туулгандан баштап эненин сүтүн эмип баштаганда баланын тилиндеги жана таңдайында жалпы эле ооз көңдөйүндөгү тамактанууга болгон рецепторлор ойгонот деп жазыптыр да. Ошондо ошол рецепторлордун кайсынысын ойготуп калуу бул эненин колунда. Мисалы үчүн күндө эле шоколад бере береби, же брокколи сыяктуу, бадыраң же ушундай адаттарды алгачкы 3 жылында береби. Ошол өмүр бою калат. Өзүңүз эстесеңиз, биз бала кездеги даамдар дайыма оозубузда да.
балалыгымдан дагы экен дейбиз. Анткени ошол учурдагы биздин рецепторлор күчтүү, жаңы өнүккөн учур болгондуктан биз аны эч качан унутпайбыз, дайыма ошого тартат, жегибиз келет, каалайбыз. Балдардыкы деле ошол сыяктуу кичинекей кезинен калыптанганы үчүн, ошон үчүн 5 жашка чейин бул кичинекей эле бир тема, балдардын темасында тамактануусу. Ошол учурдагы баланстап тамак берүү, ар кандай көп түрдүүлүктү сактоо, бир түрдүү эле тамактарды эмес, көп түрдүү тамактарды бергенде бирөөсү А витаминин берип кетсе, бирөөсү Б витамин, бирөөсү С витаминин толуктап кетет деген сыяктуу. Ансыңарында эми денесин дагы жана айткандай эле бизде көбүнчөсү эле бала азырынча түшүнбөйт да деп кичинекей кезинде баласын колуна албаган аталар дагы абдан көп эмеспи? Бирок чындыгында бала биринчи жарык дүйнөгө түшкөндөн баштап изилдеп баштайт да. Ал көрүүсү, кулак угуусу, кийим кандай. BBC-нин дүйнөлүк BBC-нин документалдык киносу чыккан. Анда ошол жаңы төрөлгөн баланы 7 күндүкпү, күнүн так эстей албайм, бирок жаңы төрөлгөн баланы алып келип колуна кармап турганда профессорлор, атайын журналисттер, документалка тартуулар кирет да, анан баланын эмесин аппарат кийгизип туруп компьютерге туташтырат. Ал жактан баланын нерселерге карата реакциясын текшеребиз дейт да. Анан мындай бир сүрөттү, планшетти баланын бетинен көрсөтөт. Анан бала ушул кичинекей умуркай, аны көрсөң ушунча кенедей бала да. Анан ал ушул сүрөттү, гаджетти көрүп турат. Тиякта компьютерден баланын мээсинде шкаламдай жүрөк сыяктуу эле кандай нейрондор кыймылдап атканы мындай болуп турат да. Толкун иштеп атат. Анан аны алды дагы эми жынык адамды көрөлүчү деди дагы. Ошол жактан бир кызды айтты, сен азыр барып күлөсүң дагы hello деп айтасың депчи. Анан күлүп туруп hello деп атпайбы, десе эле компьютерде шкалар моундай ойнободубу. Анан демек баланын мээси жансыз, жок нерселерге караганда көздөргө, тирүү адамдарга, жүздөргө өтө туулгандан баштап эле маани берет да. Биз ошонун баарында бөлүп коюп эле, уктатып коюп эле, же жаткырып эле коюп атпайбызбы? Же бир окшош эле балдар көрсөтүп. Бирок аны алып, кучактап, чомок айтып берип, же болбосо мен келдим, эмне кылдың сен бүгүн, кечке дагы уктап атасыңбы, же болбосо үйдүн абасы кандай, таза аба жутуп келелиби деген сыяктуу ушуп киргенден учурашып, эмне жегенин сурап, күнү кандай өткөнүн сурап, бала реакция кылат. Анан байкасаңыздар көпчүлүк балдар ошо 3-4 айдан баштап эле бизде мындай колго кирип баштаганда анан келип бирөө кандайсың деп койсо буттарын колдорун тыпырчылатышат да. Анын бардыгы сиз физикалык көрүп жаткандай кандалык тыпырчыласа, анын мээси ошонун 10 эсе 20 эсе катуу шкалалар менен нейрондук жыштыктар пайда болуп, бири-бирине чуркап, өсүүсү да жакшырат, интеллекти да жакшырат, эмоционалдык жактан. Сонун. Азыр мен көп маалыматтар өзүм үчүн 5 бала болсо дагы сизден аз көп маалымат алып жатам. Мени мындай суроо жаралды дагы. Белектайдын атасы да апасы да жөнөкөй адамдардан эмес. Атасы Улан Негизбаев таптакыр башкача инсан, сонун инсан болчу. Апасы да жөнөкөй адам эмес, мына алдыбызда отурат. Ушул бала Белектайдын өнүккөнүн көрүп туруп, бул деген ата энесинин генден берилеби деп ойлойсузбу? Же бул сиз ушинтип бала менен мамиле куруп, сиз иштегенден болот деп ойлойсузбу? Көпчүлүгү көп эле ата энелерде ойлонот. Мисалы, мага деле мындай ой кеткен да. Бул баланын эки ата энеси жөнөкөй адамдар болгон эмес. Бул гендик бар болсо керек депчи. Ошондон сиз кантип жооп берет элеңиз? Негизи эле мен дегенди аябай жаман көрөм. Биз деген жакшы сөз го. Анан бул албетте Улан экөөбүздүн тең таасирибиз деп ойлойм. Албетте кайсы бир деңгээлде гендин дагы таасири, кайсы бир деңгээлде менин дагы аракетим, экөөнүн балансы бирдей эле болду го деген ишеним чоң. Анан генден эле бул баары бир гени таза, тукуму таза, баары бир эстүү болот деп эле ошого эле таштап койгон дагы болбойт. Анткени деген анын потенциалын ачып калуу дагы, буруу, туура нукка буруу колдонуу, акыл эс баарыбызда бар, бирок ошону ким кандай жакка пайдаланат, же болбосо жөнөкөй эле жашообуздагы билим дагы, маалыматтар дагы баардыгына эле жеткиликтүү, бирок ошону ким алат, ким албайт деген мааниде да. Ошол жактан эле мындай жардам берип, буруп, багыттарын көмөктөшүп атканыма сүйүнөм. Түшүнүктүү. Ушунда дагы бир суроо болуп кетти ошол эле темада. Эр тайын тартат деп кыргыз айтат эмеспи? Ошого кандай карайсыз? Белектин тайтасы кандай адам? Абдан жакшы суроо. Бизде деген үй бүлөбүздө дагы Бектайдын чоң ата чоң аналары, тайын аталары дагы бул тууралуу дагы айтып калышат. Бул сөздүн дагы чындыгы болсо керек. Анткени менин өзүмдүн байкелерим аябай тайкелерибизге окшош.
окшош ошолорго. Анан бир тууган ата апамдын өзүнүн бир туугандары, эркек бир туугандары жок болгону менен эки бир тууган тайкелерибизге жүрүш турушу, мүнөздөрү абдан окшош да. Анан бул бир жолу эмес, көп жолу эле ушундай болгон. Анан азыр Бектайдын тайатасы, бир тайкеси бар. Жалгыз менин бир тууган агам бар. Анан ошого өзүм атам айтып, тайын тартат деп айтат. Тайкең тартсаң деле жаман болбойсуң деп айта беришет. Мындай мүнөзү тайатасыныкы дагы, тайкесиники да абдан токтоо кишилер. Токтоо, анан мындай бар нерсеге эле каниет кылган, шүгүр кылган, жөнөкөй, аябай жөнөкөй кишилер. Анан албетте алдыда мындай Бектай дагы чоңойсо дагы даана билинет болуш керек деп ойлойм. Бирок тарабын тартабы, өзүнүн ата тегин тартабы, кандай болбосун, мындай чоң мындай ниеттери, ата эненин дагы алдыга койгон максаттары, баладан көрө билген мүмкүнчүлүктөрү дагы абдан таасир этет да баланын келечегине. Анан ушундай үмүттөрүм чоң. Жакшы. Сиз ошо бала өнүктүрүү боюнча китептерди көп окуган киши катары баарыбыз тааныйбыз. Мындай суроо жаралып жатат да. Көпчүлүк эле китептерде дагы айтылат да. Баланын апасы акылдуу болуш керек. Уул балага акыл ападан берилет деп айтат да. Ошого сиз канчалык туура деп ойлойсуз? Жана бизде кыргыздарда бар эмес беле, баласы бирденке жакшылык кылса атасын тартканда деп сүйлөп калышат го. Ушулда канчалык чындыгы бар? Анан деги эле ушуга көз карашыңыз кандай? Бул жакшы суроо болду абдан. Негизи балдарды дүйнөлүк иликтөөлөр да көрсөтөт. Эң чоң институттар дагы далилдеп келген, ошол баланын баары бир калыптанушунда эненин ролу абдан чоң. Кайсы бир иликтөөлөрдө 60% энеден калыптанат деп жүрөт, кайсы бир иликтөөлөрдө 70% энеден калыптанат деп жүрөт. Мен буга ишенем. Анткени бала курсакта пайда болгондон баштап эле эненин жүрөгүнүн астында болот. Анан ал 9 ай бою эненин жүрөгүнүн астында болот. Эненин жеген нерсеси, эненин кылыктары, сүйлөгөн сөзү, жашоосу баардыгы балага өтөт ошол аркылуу. Сөз түрдө мисалы үчүн эне тынчтыкты сүйсө, эне бейпил болсо, туура тамактанса, куунак жүрсө, маанайы жакшы болсо, ошол учурдагы мындай эмоционалдык жактан туруктуулук болсо, балага ошол нерселердин баардыгы өтөт да. Мен өзүм жеке тажрыйбамдан ошол мен учурда 6,5 айга чейин курсагымда балам кезинде абдан куунак, жакшы, бейпил, тынч жүргөм. Анан бирок тилекке каршы ошол 6,5-7 айга жакындаганыбызда биз атабыз Бектайдын атасы көз өтүп, анан курсагымда акыркы 2 айда абдан кыйналган да. Анан кыйналып тонус менен ушунчалык мен өзүм да кыйналып төрөдүм, балам өзү да кыйналды башында. Анан азыркыга чейин мындай андан кийинки дагы мен эч кимди көргүм келбей, адамдардан качып, өзүмчө каманып, өзүмчө жатып алып, сүйлөгүм келбей, мындай аябай жабык, стресс, депрессия болгон жылдарымдагы абалым балам өткөн да. Ошону мен мындай азыр деле сезем да. Анан эмнеден сезем? Бектайды мисалы үчүн бирөө кучактап, же алдын алып, же мындай өпкүлөп, дайым эле мээрим төгүп турушат да. Аны эч кимде жереген, урушкан нерсе эч качан болгон эмес. Анын улан тараптан дагы, мен тараптан дагы дайыма колдоп, жакшы көрүп, белек да эле эркелетип турабыз да. Бирок ошого карабай, мындай көп адамдарды көргөндө мындай мен сыяктуу качат, мен сыяктуу мындай сүйлөшкүсү келбейт. Ошол белектин 1 жаш, 2 жаш курагында, курсагымда кезиндеги мен кандай стресс абалым болсо, белектен ошону кээде көрөм да. Ошону кээде көрүп, ошонун баардыгы өтүптүр деп ойлойм да. Ошондуктан бул түздөн түз бала менен эненин абалы, эмоционалдык өзгөчө абалы, анан физикалык жана айткандай тамактануу сыяктуу адаттарын баардыгы балага өтөт. Экинчиден анан бизде албетте бала менен эң көп убакытын өткөрөт. Кеминде дегенде 9-10 саат, түнү менен чогуу уктап, күндүз деле 3 жашка чейин аябай жумушка чыгып кеттим деген тагдырда деле кечинде баары бир энеси жанына келет, кучактайт. Ошондуктан мындай эненин баардык адаттары, адамдар менен мамилеси балага сөзсүз түрдө түздөн түз өтүп кетүүчү нерсе. Биздин өзгөчө патриархалдык коомдо аталар балдар менен азыраак болгон үчүн алардан азыраак мындай мүнөздөр өтүшү мүмкүн. Бирок бала эненин кылганын ким менен кандай сүйлөшүп атат, рахмат айтып атабы, ыраазы болуп атабы, же бирөөдөн сүзүп кетсе кечирим сурап атабы, ошонун баардыгы балага өтө берет да. Анан азыр эмес үчүн бирөөгөн бир нерсе алганда же мындай кандай десем, салттуу үй бүлөлөрдө кээде көрүп калганда, кечирип кой деп айтат экен, рахмат деп айтат экен деп калышат да. Анын баардыгы ушул энеден өтүүчү нерселер да. Базалык эле адамгерчилик,
адилеттүүлүк, адамдар менен мамиле. Анан мен дагы бир жолу абдан таң калган нерсем бул менин хоббилердин да бардыгы балам өттү да. Бул деген ошол энеден жугуучу нерселер балким табиятынан дагы бардыр, бирок көбүнчөсү мындай көргөн нерсесин кылат дейт го бала биздин күзгүбүз, алар бизди эмне жасаса ошонун баарын кылат деп. Анан бийликтин азыр китептерге, кагаздарга, жазууга, тартууга ашыгы, анан кызыгуусу абдан күч да. Анан тайнеси да таң калат, мындай тийбесең 2 саат, 3 саатта кыймылдабай тарта берет дейт да. Эгер башка мындай оюн бөлгөн бир нерсе болбосо. Ушунчалык берилип, тартып, кайра бияка коюп, дагы жаңысын алып тартып, китептерден көчүрүп тартып, анан китептердин сүрөттөрүн карап, ошол нерсе мен өзүмдү дагы бар да. Мисалы, ал нерсени кээбиркилер мындай тажашы мүмкүн, бирок рахат алам да. Жөн эле Бектайды маңдайыма отургузуп коюп, же ал жүрмөлгөн кезде деле жазып, тартып, чиймелеп отура берчүмүн, анан көрүп калчу. Ошонун баардыгы жукту деп ойлойм. Хоббилерибиз абдан окшош. Азыр деле бир нерселерден рахат чогуу алабыз да. Ошол мындан бир 2-3 жыл мурун айтып калдыңыз эле. Улам каза болгондон кийин ушундай аябай жыйрылып, өзүмдү мындай жаман сезип жүргөндө дагы бала мындай бырышып калган экен депчи. Ошол азыр Белектайдын немеси жазылдыбы, кеттиби? Ошо Белектайда төрөлгөндө колдорум онтип төрөлдү деп айтыңыз эле да. Ошол бара-бара кетет бекен. Бул сураган себеби сиздикиндей Кудай өзү кечирсин. Ар кандай көп эле учурлар болуп калат эмеспи? Жесир алып калган аялдар да болуп атат. Сиздин тагдырыңыздагыдай болуп атат. Ошондой апаларга кандай кеңеш берет элеңиз? Ошол сиз азыр бүт айтып кеттиңиз, бүт сиздин кылганыңызды туурады деп. Анан ошол жыйрылганын кантип кетирдиңиз? Кантип өзүңүз менен өзүңүз иштеп, деги эле жалгыз баланы чоңойтуунун өзүнүн кыйынчылыктарынан дагы кандай туура кеңештер берет элеңиз да? Ооба, Бектай мындай салыштырмалуу башка балдардан эме аябай тырышып төрөлгөн, аябай баш катуу болчу. Ошого эле таң кала берчүмүн. Башка балдардын башындай сылап, кучактап кармасам, жуп-жумшак да, белектигин кармасам, Тырышып турат. Аябай катуу болчу да. Ошону эне өзү зирек болгону аябай маанилүү. Ошону сезгенден баштап эле, Белекте кичинекей кезинен баштап эле массажга алып барып баштадым. Аны өзүм ата-энем же башка бирөөлөр мындай кылып атам деп эч кимге айткан жокмун. Бошой калганда эле Бектайды курс улам эле улап массажга алып барып аттым да. Анткени деген жакшынакай эле турган баладан оору издебе деген сөз бар, же болбосо татынакай эле турат, эмне алып баратасың дешет. Анан мейли деп унчукпай эч кимге айтпай эле ошол Бектайды көп убакытка чейин массажга алып барып жүрдүм да Бишкекте. Анан ошол Анара деген эже массаж жасачу. Аябай күчтүү дарыгер, Белектин башын кармаганын деле айтып берчү да. Таң калам ушундай баштын бар экенине депчи. Анан мындай ал эле эмес, кийин бир остеопатка да алып бардым. Анан остеопат да кармап таң калды да, ушунчалык катуу экенди. Анан баламды сүйлөбөйт деп ойлоптур. Анан Белек сүйлөгөндө таң калып атпайбы? Кантип сүйлөдү деп. Көрсө мындай бала адам башы катуу болгондо, кичинекей кезинде жыйрылганда, тырышканда бул сүйлөөгө да аябай таасир этет окшойт да. Анан ошонун бардыгы эненин мындай балага карата эчтеке болбойт, бала да чоңой берет эмес. Баланы ошол атайын 1 жашында эмне кыла алат бала, 9 айында эмне кыла алат, 6 айында эмне кыла алат, менин балам ошого туура келип атабы, же эмне жагынан туура эмес кетип атат деп ойлонуп, көзөмөлдөп туруш керек экен. Анан бизде оорубаган баланы доктурга алып барбаган деген сөз бар да. Оорубаган баланы доктурга алып барышпайт. Андай эмес. Баласы оорубаса 6 ай сайын, же болбосо атайын өздөрүн 2 ай сайын, 3 ай сайын алгачкы жылдарда көп барат эмеспи? Ошолорду үзбөй алып барып текшертип, көрсөтүп туруш керек. Мисалы үчүн перевес болуп кеткен жокпу, же недовес болуп калган жокпу? Ошол эле перевес да канча балага зыянын тийгизет. Анын кабыл алуусу, жалпы булар деген бала бир эле туруп сүйлөй албай калбайт эмес да. Бул деген өтө комплекстүү нерсе. Бул тамактануудан дагы кете турган нерсе, майда моторикадан кете турган нерсе, ата-энесинин мамилесинен, үйдөгү чыр-чатактан, гармониядан. Ошонун баардыгы комплекстүү болгон үчүн дарыгерлер дагы бул себеп болот деп айта албайт. Эне ошону өзү билиши керек дагы. Баягы баланын кичинекей кезинен баштап эле аракеттери, Белектайдын колу мондай, эми бардык эле балдардын колу мондай болот, бирок Белек чоңоюп атса деле колу көп эметчү эмес да. Моолгозу 2 бармагы салыштырмалуу мындай эмерээк да. Башка балдардын 2 колу бир нерсени монтип кармаганда дагы мындай бир бечелерек кармачу да. Чир алып турчу да. Аз балам 5 жашка жакындап атат. Ошол ар бир күнү Белектай уктагандан кийин 20 мүнөт. 5 жыл болду мен токтоткон жокмун да. 20 мүнөт сөзсүз
денесин сылайм, башын массаж жасайм уктагандан кийин. Бул деген биринчиден эмоционалдык жакындык. Ал уктаса уктабаса экөөбүздүн денебиздин бири-бирибизге тийгени өзү жакшы нерсе. Экинчиден ошолордон эмип жатканда дагы монтип бала мондеп турса колун кармап туруп, мондай артка астына кылып туруп, колдорун ар бирин массаждап, аяктарын мындай кылып, буттарын деле ошентип бармактарын, манжаларын ушалап, биз мынтип коебуз. Ошолордун баардыгын кыла бергенде деген акырын жазылып. Азыр эми билек сонун жакшы. Бирок мен ошол аракетимди мындай дагы деле токтото элекмин. Анткени кайсы бир деңгээлге чейин мен өзүм да ошондон ырахат алам, балам башын сылап, эркелетип, майда массаж жасагандан. Анын өзүнө деле жагат. Кудайга шүгүр. Бир тарабынан эми бул Кудайдын дагы мага мындай дени сак бала берген, экинчи жагынан ошол аракеттер дагы мындай бул жакта баарын айтуу чын эле татаал. Мен аларды мындай көз жашсыз айта албаймын. Бирок Кудайга шүгүр азыр белек жакшы. Бизде азыр коомчулукта билинбеген менен аябай чоң көйгөй бар. Бул болсо ар бир үй бүлөдө ата-эне менен бала өз эне тилинде сүйлөбөгөнү. Ушуга сиз кандай жооп берет элеңиз? Кандай кеңеш берет элеңиз? Көпчүлүк эле ата-энеси кыргызча билсе дагы, бирок балдары кыргызча билбеген үй бүлөлөр көбөйүп баратат да. Ушуну азайтыш үчүнбү же ошонун жолун чечиш үчүнбү эмне деп айта аласыз? Ушул негизи кыргызча билбей калган балдардын көбөйө бериши бул улуттун трагедиясы албетте. Себеби улут бул тили менен улут. Анан бизде кыргызда же жалпы эле көпчүлүк элдерде балдар биздин келечегибиз, балдар биздин баардык нерсени аныктаган кийинки муун дегенибизде эми элестетип көрсөк да ушундай кыргызча сүйлөбөгөн балдар кийин келечекте кантип биздин келечегибиз болот деп ойлонобуз да. Анан эне тили деп бекеринен айтылган эмес да. Эне тил бул апасынын тили да бала үчүн. Ошондуктан башкалар башка тилде сүйлөшүшү мүмкүн, балким бакчадан башка тилде сүйлөшүшү мүмкүн, же достору менен же туугандар билбейм, же мультфильмдерде. Бирок эненин кыргыз тилинде сүйлөгөнү бул бала үчүн алмашылгыс. Анан бул жөн эле баласына кыргызча үйрөтүү эмес, бул эненин улутка кошоткон салымы деп билем да мен. Мисалы үчүн баланын кыргызча так сүйлөгөнү ар бир ушундай көркөм, кооз го биздин тил. Ушундай көркөм сүйлөгөн балдарды көргөн сайын энесине рахмат айткым келет да, улутка кошкон салымы үчүн рахмат депчи. Анткени бул жөн эле бир баланы, кичинекей баланы сүйлөтүп койгон жок ал. Ал анын балдарына, анын айланасындагыларга таасир эте тургандай бир чоң 7 миллион калкка ушул улуттун келечегине эне бир тамчыдай болгон аракетин кошуп койду да. Ошондуктан тил үйрөткөндө башка тилдерди дагы үйрөнүү заман талабы болуп атат. Азыркы учурда үйрөнө беришсин, ага мындай мен абдан макулмун. Бирок кыргызча эне жомок айтып берип, сүйлөшүп, эгер өзү такыр кыргызча билбесе, анда кыргызча билген бирөөлөргө кошуп, ошол эле тайыне тай атасы, чоң эне чоң атасы же тай эжелери, ошолор менен кошуп кыргызча натурал мындай табигый түрдө жумасына 5-6 жолу бара тургандай чөйрө түзүп бериш керек. Сөзсүзлүк курс эмес бул. Табигый чөйрө болгондо жакшы. Мисалы үчүн айылга барат эмеспи, тайыне татасынын үйүнө, чоң ата чоң энесинин үйүнө, ал жактан деген короо шупурушат, уй сугарышат, козуларды карашат, ошентип табигый түрдө үйрөнгөндө бала кыргызча жакшы отурат, көпкө отурат да. Анан ушундай ыкмалары бар. Эгерде таптакыр өздөрү кыргызча билбесе, эгер билсе, анда кыргызча эле сүйлөшкөнү жакшы. Азыр башка тилдерди дагы үйрөтөбүз. Мага деле көптөр айтышы мүмкүн, сиздин деле балаңыз англисче, орусча сүйлөйт деши мүмкүн. Бирок мен мындай улутка кошкон салымым катары балам таптак кыргызча сүйлөйт. Анан ага өзүнө ыңгайлуу тил, жакындарыбыз менен, туугандарыбыз менен, жалпы кошуналар менен балким той топурларда менин туугандарым болобу, уланын туугандары болобу, баары менен таптак кыргызча сүйлөшөт. Албетте эми башка тилдерди дагы сүйлөшөт, бирок балдар ушундай болот экен, же өзгөчө белекпи, киши биринчи саламдашып сүйлөшкөндөн баштап кайсы тилде сүйлөп атат деп биринчи анализ кылышат. Эгерде ал кыргызча, менимче көпчүлүк балдар ушундай да. Жакында эле Мерим деген курбу кызым да Германиядан келди. Анын баласы да немисче, кыргызча эркен сүйлөйт экен да. Ал дейт, биринчи менин балам сыяктуу эле экен. Киши кайрылганда эле кайсы тилде сүйлөп атат деп угат дейт. Анан ошол тил кайсы тилде болсо ошого мээсин переключать этет, күйгүзөт дейт ошол жагын. Ансыңарындай балдарга тил, мисалы үчүн орусча билип эле калса, же англисче билип калуу бул акылдуу болуп кетет, же көп нерсени билет дегенге эмес. Бул биздин тилибиздин артыкчылыктары өтө көп.
жана айткандай бул биринчиден улуттукка кошкон салымыбыз болсо, экинчи жагынан биздеги ө, ың, үй деген туруштардын баардыгы келечекте Кытай тили болобу, Япон тили болобу, немисче болобу, англисче сүйлөп болобу, дүйнөнүн кайсы тили болсо дагы акценти жок сүйлөгөнгө чоң жардам берет. Артикуляциялык жактан булар өзгөчө гибкий, мындай ийилчек тил болгон үчүн кыргыз тили. Эне тилин жакшы сүйлөгөн кыргыз балдар келечекте бардык тилди акценти жок сүйлөй алат. Ошондуктан сөзсүз кыргызча үйрөтүңүздөр, бул аябай чоң жоопкерчилик. Жана айтканымдай эле улутка тамчы болсо дагы салым кошушуңуздар. Сапаргүл, сиз ошо балдар эрте өнүктүрүү боюнча бир канча региондорду кыдырып, форумдар өткөрүп жүрдүңүз. Ошол ал жактагы айыл жеркесиндеги апалардын көйгөйлөрү менен шаардык апалардын көйгөйлөрүнүн айырмачылыгын айтып бересизчи? Бар бекен адегил айырмачылык? Аябай эле чоң айырма. Ошол суроону бергениңизге рахмат. Негизи эле менин максатым мындай болду да, өзүм жеңил эмес жолдон өттүм да. Анан башка энелер дагы мендей болбосун, же болбосо болсо деле маалыматты жеңил тапсын. Кайсы бир деңгээлде кыргызча контент, кыргызча маалымат бизди дайыма таңкыс да. Анан ушул өзгөчө балдарды эрте куракта өнүктүрүү боюнча. Анан Бектайда 1-2 жаш боло электе эле мурдагы президент Роза Исаковнага кайрылып, ал жактан Роза Отунбаеванын Демилгелер фондунан 3-төн кийин кеч деген долбоор баштаганбыз биринчиси. Анан ошонун алкагында маалыматтарды эмне үчүн 3 жашка чейин баланын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп калуу керек дегенди кыргызчалап берип аттык да. Анан биз ошол 3 жыл аралыгында 40 миңден ашык окурманга жетип, адамдар мындай бул маалыматтарды билген эмесмин же жөнөкөй эле маалыматтар экен, мага кайра эскерткениңерге рахмат деген сыяктуу маалыматтар көп айтылды. Биздин эң негизги максат эмне болду? Кыргызча маалымат жеткирүү болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму болобу, же болбосо ошол эле балдарды эрте куракта өнүктүрүү институттары болобу, баардыгынын маалыматтары бизге орусча жана англисче да. Анан ошону кыргызча жеткиргенде апаларга жеткиликтүү болсун, ошолор дагы жеңил уксун деп анан ошентип башталган аракет болчу. Анан ошону андан кийин 5ке чейин үлгүр деген долбоор менен уладык. Аны Сиднейдин мээ жана акыл эс борбору менен Отунбаеванын Демилгелери фонду биргеликте ал жакка дагы ошол эксперт катары катыштым. Андан кийин ошол маалыматтарды алаканга коюп, анын бардыгын телефонго тиркеме кылып бергенде дагы жүктөөлөр аз болду. Энелерге аз болот да жеткиликтүү. Анан дагы кандай аракет кылсак болот деп анан жүзмө-жүз жолугуш керек окшобойт. Жүзмө-жүз жолукканда, ата-энелерге айтканда, бир залга топтоп алып сүйлөшкөндө дагыраак ачылат. Алар эмоционалдык жактан бизге жакын болот, сүйлөшөт, арыз муун угат. Дайыма эле алардын арыз муун уга берген эч ким жок деп анан атайын ушундай жолугуштарды уюштурдук. Анан өзүңүз билесиз, ал жактагы педагогдор дагы, эксперттер дагы жөнөкөй кишилер эмес, баардыгы билимдүү кишилер. Анан маалыматтарын бөлүшүп берди. Бишкектен баштаганбыз, анан региондордон болуп, жалпы 1000дей жаран катышты ата-энелер. Анан бул деле бизге чоң жетишкендик. Ал жакта ошол Бишкектегиден региондордун эң чоң айырмасы, Бишкекте эң чоң көйгөй балдар менен убакыт өткөрүү. Ата-энелер ушунчалык жашоо ылдамдыгы бат болгон үчүн балдарга убакыт табышпайт. Убакыт табышпайт дагы, балдары мындай көбүнчөсү гаджеттерге кирип кеткен, телефондорго кирип кеткен же кандай десем, таза аба жутпай, сыртка чыкпайт, үйдөн эле физикалык жактан начар, же болбосо тили аябай кеч чыккан, же болбосо ошол физикалык жактан жетилүүсү артта калып аткан көйгөйлөр көп болду да Бишкектин эмнегедир. Анан эми бул урбанизациянын доорунда көпчүлүк коомдордо эле байкалган нерсе. Анткени ушул аябай темпи жогору болгон чоң-чоң шаарларда иштейм деп жүрүп же ар кандай башка аракеттер менен болуп жүрөт, ата-энелер балдарына убакыт таба албаган учурлар көп да, бул дүйнөлүк эле көйгөй. Анан ушундай эле көйгөй айылдарда да бар экен, бирок гаджеттер менен маселе. Бирок салыштырмалуу азыраак. Эң көп маселе айылда, региондордо бул эмоционалдык жактан кагылышуу. Баласы менен, же болбосо кайын журту менен, же болбосо жолдошу менен, же баласын жөн эле сабап койгону, же урушуп койгону, кыйкырганы, мен ошону өзүмдү башкара албайм деп эмоционалдык жактан көбүрөөк мындай көйгөйлөрү көбүрөөк экенин айтышып, бизден эксперттерден кеңеш сурашты. Анан эксперттер дагы ошол билген маалыматтарын бөлүшүп берди. Анан бул менимче баарыбыздын көпчүлүгүбүздүн эле мурдагы көйгөйлөрүбүз да. Анан эмоционалдык жактан балдарды колдоо, балдарды түшүнүш үчүн биз өзүбүздү билишибиз керек, өзүбүздү түшүнүшүбүз керек, эмоцияларыбызды билишибиз керек деп маалыматтар бөлүшкөнгө аракет кылдык. Анткени биз көпчүлүгүбүздө эмоциялар толук жашай албай калган, пассивдүү эмоцияларга айланып кеткен, жакшы кыз болуш үчүн ыйлабай калганбыз, жакшы кыз болуш үчүн бирөөлөргө мындай таптакыр оюздагын айтпай, жашырып, мындай үн чыгарбай катынып, ушунун баардыгы ичте кайсы бир деңгээлде денебиздин бир жерлеринде уюп кала берген дагы, анын баардыгы
негизи бул адамдын организми, жалпы психология, денебиз бул аябай татаал организм, татаал эме да нерсе да. Анан алар деген сөзсүз эле бир китеп окуп койсок жоголуп кетчү нерселер эмес. 10 китеп окусак да жоголчу нерселер. Бул көп жылдык эмгекти, адаттарды өзгөрүүнү, мындай аракеттенүүнү талап кылган нерселер да. Ошого карабай менин чет өлкөдө жашаган курбум айтат. Ушунчалык кичинекей кезимдеги эмоцияларын жаша албай калганы ичим ушунчалык отуруп калыптыр. Кандай бакубат коомдо жашабайын, дагы эле автоматтык түрдө кыйкырыйм дейт да. Канчалык өзүм менен иштебейин депчи. Демек бул организм татаал процесс, аны оңой менен биздин денебиздеги нерселерди чыгарып салуу же эс тутумдагы эволюциябызда келаткан нерселердин бардыгын алып салуу бир күндө мүмкүн эмес нерсе. Бирок болгону ата энелер ошого аракет кылышыбыз керек. Балдарды көрүп түшүнгөнгө, сабаганга, урбаганга, алардын ыйлагандан коркпогонго, же кыйкырса, же бир нерселерди болгону бир нерсени зыян келбегидей эмоция болсо да, талкалап ийбегидей, бирөөнү сындырып тээп ийбегидей, кыйкырып ыйлаганы бул эч нерсе эмес. Бул эмоция, аны кабыл алгыла деп ушул ыйлаганы боюнча. Апаларды көбүнчө ушундай суроо кызыктырат экен да. Балдар аябай чыр чатак салганда өзүбүздү кол көтөрбөй, үнүбүздү бийик көтөрбөй, кантип баланы басаңдатып, аны урбаганга, бакырбаганга аракет кылышыбыз керек. Кантип? Негизи чоңдордо дагы эмоция бар, балдардагы эмоция чоңдордо бар экенин түшүнүшү керек. Мисалы үчүн апам мага эч качан кыйкырбайт, апам эч качан ыйлабайт деп идеалдаштырбашы керек. Бала да кайсы бир деңгээлде энесинин ыйлаганын, атасынын ачуусу келгенин көрүшү керек жана бул жашоодогу нормалдуу эмоциялар экенин түшүнүшү керек да. Анан бирок кайсы учурда коркунучтуу, бири-бирине зыян келтиргенде, кол көтөрүп ийгенде, же өтө катуу кыйкырып, аны чочутуп ийгенде, же болбосо денеси мындай бир күч көрсөткөндө, же психологиялык сөздөр менен басым кылганда ошол коркунучтуу да. Аны кантип кылбай койгондун мындай көп эле ыкмалары бар. Ошолордун айрымдары менен айта кетсек, мисалы, эмоциялар көп узакка жашабайт. Алар биздин денебизде, сезимдер бул узак нерселер, бирок эмоциялар кыска эле жашайт. Көп болсо жарым саат, 15 мүнөт, 5 мүнөт деп кыскара берет. Аларды ошол учурда жашаганга жол бериш керек. Мисалы үчүн сиз аябай ачууңуз келип турса, балаңызга азыр кыйкырайын деп, мындай азыр бир нерсе көрө турган деп биз айтып коюшат го, ошондой болуп атса, ары бурулуп бир стакан суу ичип коюңуз да. Бул динде дагы бар. Динде нерсе бар, эгер ачууң келсе абалыңды өзгөрт дейт. Отурсаң тура кал, турсаң отура кал, отурсаң жата кал, же болбосо эшикке чыгып кет, же кайра кир деген нерсе бул биздин динибизде да бар да. Жашоодо эле ошону колдонсо болот. Эгерде балаңыз аябай ушундай ачуу абалды өзгөргөндө, эмоциялар 100гө чыгып турса, сиздин ачууңуз абал өзгөргөндө ал 70ге, 80ге түшөт. Абал суу ичкениңизде 50ге түшөт. Абалды өзгөртүш керек да. Обстановканы өзгөртүш керек. Мен бул боюнча эксперт эмесмин, бирок өзүм окуган маалыматтарга таянып айтып атам. Анан мисалы үчүн сыртка чыгып келгенден кийин ал 20га түшөт. Анан кийин жакшы көргөн адам менен ушинтип атат, эмне кылайын деп аны менен сүйлөшкөндө ал 5% жок болот анан. Ошон үчүн ошолорду туура, ошол учурда управлять эткен, башкаруу. Эмоциялар баарыбызда бар. Аны деген башкара алуу, контролдоо деген нерсе көпчүлүгүдө жок да. Контроль жок. Анан ошондуктан да эмоция меники аябай ашыкча деп жек көргөндө эле болбойт. Баарыбызда бар эмоция болгондо аны контролдоп могонду билиш керек. Эмнени сезип атам азыр, ошону абалды өзгөртүп, мисалы үчүн мага суу ичкен абдан жардам берет. Туура дем алуу, мурдуң менен дем алып, оозуң менен чыгаргандагы. Мен муну кичинекей кезинде балама да үйрөткөм. Анан эмеде бир жолу бакчадан келатканда мен саатында барбай калып, ушинтип экөөбүздүн ортобузда бир аз түшүнбөс чыгып калды. Анан мен машинеге отуруп, шашылыш кетип, пробкага калбай бир жакка барышыбыз керек болчу. Анан шашып айтасам, белек эме дейт, сен мен ушинтип ачуум келип же бир нерсеге ыйлап атканымды түшүнүп, аягына чейин эметпей туруп, машинаны айдап кетип атасың деген мааниде болуп атат да. Бирок ошону сөз менен айта албай атат. Анан кайра ыйлап баштады да. Анан мени токтотуп машинаны белек мен сени кучактап алсам болобу десем ооба дейт. Анан тягынан келип кучактадым. Анан тып басылды дагы. Анан кайра эчтеке болбогонсо биз деген муну жедик, биз деген муну кылдык. Анан кээде жөн эле кучактоо дагы жардам берет. Жөн эле кучактоо, анан телесный контакт деп коет, денебиздин тийгизгени дагы колунан кармап туруп, мен сени түшүнөм, сен азыр ачууң келип атат, бирок бул өтүп кетет, бул нерсе болушу керек, макул, бирок мен сени ушуга карабай жакшы көрөм деп койгондо бала бир топ мындай токтойнот да. Анан Бегимай деген биз менен чогуу иштешкен эни бала канат коомунда кыз бар, ал күлүп аткан, белектин эмоциясын башкарыш үчүн дыхательный упражнение жасап атканын угуп аябай күлдүм депчи. Кичинекей эле бала ошентеби депчи. Анан
ооба ыйлап атам белек мен өзүм колуман эчтеке келип атса ал такыр эле мага да болбой эчтеке кучактаба деп атса белек туура дем алып көрсөң балам моч жардам берет десем ыйлап атып мурду менен деп оозу менен чыгарат да кээдечи бала бакчада бала тиги кичинекей кезинде эмнеси жакшы экен энеде атада аябай чоң шанс бар баланы мындай туура адаттарга үйрөтүп калууга чоңдор деген муну үйрөтсөң деле көпкө чейин кылбайт да а балада деген туура адаттар отургузуп калууга аябай чоң шанс бар да алар аябай честный болушат аябай мындай аткарышат ошону сакташат жалган сүйлөшпөйт таза болушат анан ошол кезде ушул адаттарды үйрөтүп калуу мисалы үчүн эрте ойгонуу адаты тишин жууп келүү же адамдар менен сылык мамиле ошол эле өзүнүн эмоцияларын башкаруу ал деген айтам да мен жашоодо дайыма эле мен сыяктуу сен чекиңден сыйлабайт адамдар ар кандай кишилерге туш болосуң алардын ар кандай эмоцияларын көрөсүң ошон үчүн кеп адамдардын эмоциясында же айланада эмес кеп сенин эмоцияңды өзүңдүн контролдогонуңда ошону сен азыр кичинекей кезиңде үйрөнүп алсаң кийин деле сага пайда болот кандай ажаган кишилерге же кандай агрессивдүү кишилерге туш келбе сен ичиңдин эмоцияңды контролдогонду билсең жана түшүнсөң ички гармонияң боло берет алардан эч кандай нерсе таасир этпейт сага деп түшүндүргөнгө аракет кылам ошол мындай колдон келген кийинки сурообуз монтессори ыкмасы боюнча бул деген сиздин оюңуз боюнча азыркы балдарда бала бакчаларда колдонулган керектүү ыкмабы же бул маркетингдин курмандыгыбы ушул боюнча эмне деп айта аласыз мен муну абдан керектүү ыкма деп эсептейм бирок маркетингдин курмандыгы болгондо монтессори адистиги болбой туруп бала бакча ачып алгандарга абдан каршымын себеби монтессори адиси болуш үчүн аябай көп деңгээлдерден өтүшү керек ошол боюнча сабактарды алышы керек катышышы керек ибарат балдар бала бакчасын Бишкектеги кыргыз тилдүү орус тилдүү жана англис тилдүү абдан жакшы бала бакча ачылган Элиза Темирбекова жетекчиси ал ушул монтессори адис болуш үчүн ал дагы эле окуп жүрөт балким 6 жыл балким 7 жыл жакында эле чет өлкөгө ошол монтессори боюнча педагогдордун жолугушууна барып келди семинарларына барып келди улам англис тилдеги маалыматтарды алып жаңыртып турат да анан ошолдой кишилердин жасаганы бул өтө чын эле пайдалуу анткени ал жакта монтессоринин өзүнүн логикасы бар балага мындай өз алдынчалыкты самостоятельность деп коет го өз алдынчалыкты берет мисалы үчүн идиштерин өзү жууйт бут кийимдерин өздөрү тизишет баардык нерсени үттүктөшөт тигишет тазалашат баарын өздөрү жасашат да балага экинчиден баардыгын нукура таза материалдардан ибаратка балким барып көргөн болсоңуз билесиз ошол сыяктуу мындай чын эле монтессори адистиги болгон педагогдордун ачканы бул балдар үчүн өтө чоң жакшылык өтө чоң мындай жетишкендик жана мындай келечектерине да таасир эте турган нерсе эгер көп болсо Бишкекте анан бирок монтессори издеп ошол педагогикалык билим албай же окубай туруп же кайсы бир курстардан эле мындай өтүп коюп туруп анан ачып алганы бул ошол маркетинг эле деп ойлойм түшүнүктүү эми сиз өзүңүзгө келсек сиз белекти тарбиялоодо эрте өнүктүрүүдө кандай ыкмаларды колдоносуз бул өтө чоң узак жоопко арзый турган суроо бирок ошого карабай мындай тизмектеп кыскача мындай жыйынтыктаганга аракет кылайын Бекутайга биринчиден белектин алгачкы досу китеп болду китеп мени достоштурганга аракет кылдым билимдин ачкычы китеп экенин кайсы тилде болду ошол китеп китептерди англис тилинде дароо эле англис тилинде эне тилинде эмес англис тилинде баштадыңыз жомокторду кыргыз тилинде мисалы үчүн эртеги кезде биздин кичинекей кезибизде жомоктор айтып берчү эмеспи ата энелерибиз ошол жомокторду кыргыз тилинде эле айтам анан англис тилинде китеп эгер англисче болсо ошону англисче айтып берем бирок Белектай өзү тили чыккандан баштап өзү тил тандап баштады кээде англисче деп калат кээде кыргызча деп калат кээде орусча деп калат анан ошонун тилин эске алып анан албетте китептен да көз каранды бирок биздин өзүбүздүн салттуу жомоктор салттуу баягы эмелер бар эмеспи ар кандай мифтер бар эмеспи кызыктуу ошолордун баардыгын кыргызча мен эле эмес анын тайынатай атасы дагы такай жомок айтып берет аябай убакыт жакшы бөлүшөт андан кийинки эле ошол Бекутайга ошол денесиндеги өзүнүн биологиялык табигый ритмин бузбаганга аракет кылдым ал өзү табиятынан эрте ойгонгондорго кирет баардыгыбыз эле ошондой болобуз анан кийин эле ар кандай жагдайлардан өзгөрүп кетет да ошону сактаганга аракет кылдым бул деген ошол кечинде эрте жатып эртең менен эрте турат мындай шашып тамактанбай чуркап бакчага кеткен же ишке кеткенди өзүм жактырбайм эртең менен адам өзүнө убакыт болуш керек деп бөлүшү керек деп ойлойм да ошондуктан Бекутайды да кичинекей кезинен эле эртең менен туруп бет колун жууп балким китеп окуп же тамактанып анан бир аз ойноп демек бала бакчага чейин эле эртерээк туруп эрте шашпай абалда биз болсо
ай бала бакчага 10 мүнөт калды, туура калды эле бат-баттан кийинтпей. Ошондо бала психикалык жактан билим алууга даяр эмес болот да. Анткени анын мээси толук ойгоно элек болот, уйкусу кана элек болот, маанайы жок болот. Анан биз көпчүлүгүбүз маани бербейбиз, баларды бол деп шаштырган аябай чоң стресс. Балдар стресс болот кадимкидей шаштырганда. Ошон үчүн атайын ушул боюнча дагы макал окугам, мындай баланы шаштырбагыла дегенчи. Баланы шаштырбаш керек. Эгерде мындай шаша турган учурга каларыңызды билсеңиз, анда ата эне өзү алдын ала пландап башташ керек. Мынчада чыгабыз, ал мынчада даяр болот. Демек мен мончада баштап мындай эметип башташым керек. Мисалы үчүн биз бир жака кетерден мурун белек 15 мүнөттөн кийин чыгабыз деп, же 5 мүнөттөн кийин чыгабыз. Биринчиден убакыттын баасын түшүнөт, убакыт ушунча келе атат, аз калды. Экинчиден өзү ошого жараша суун алат, сумкасын алат, керектүү буюмдарын салат, керектүү альбомун, карандаштарын салат, даярдап алып туруп анан чыгат да. Анан ушул эртең менен ушул шашып ойготпой, өзү табигый түрдө ойгонгон жакшы. Будильник эмес, энесин кыйкырганы эмес, атасын кыйкырганы эмес. Мындай табигый түрдө өзү уйкусу канып ойгонгондо да жакшы. Анын үчүн эрте укташ керек да ошол. Бардыгыбыз эле ал үчүн ошол уктарга чейин ар кандай жасалма нурларды колдонбош керек. Дегендай аябай чоң организмде бакыт гормонун же болбосо иштеп чыккан, же болбосо өтө көп активдүү чуркап аткан, топ ойноп аткан активдүүлүктөр эмес, уктарга 2 саат калганда баланы кадимки уйкуга даярдап, массаж жасап, китеп окуп, жуунтуп, ар кандай майздарды сүйкөп, же кремдерди ушинтип денесин сылап, анан ошондо бала уйкусу келип баштайт да. Анан ойноп аткан жеринен, телефон карап аткан жеринен жугуп алып укта дегенде бала уктай албайт да. Уктаса деле ыйлап уктайт. Сиз азыр билекти айтып жатып айтып калдыңыз го, ата энелерде жомок айтып калды деп. Ушундан улам суроо жаралды. Көпчүлүк жаш үй бүлөлөр, кайната кайненеси менен, ата энеси менен турган ата энелер, үй бүлөлөр бар эмеспи? Аларда ата энеси менен жаш үй бүлөнүн көз карашы туура келбей калат. Ошол учурда бала тарбиялоодо бала кимди угуш керек? Чоң ата, чоң апасын угуш керекпи? Же ата энесин угуш керекпи? Балага алгачкы авторитет, алгачкы маалымат берүүчү жана ишенимдүү булак бул ата энеси. Ата энеси бала 12 жаш, 18 жашка чейин акыл токтотуп, толук кандуу жетилгенге чейин анын жана айтканымдай коопсуздугу үчүн, ден соолугу үчүн баардыгы үчүн ата эне жооп берет да. Анан биз кичинекей кезинде билекте ойун ойногонбуз. Атайын эмелер бар болчу. Ядрону чийесиң, анын ичинде апам, атам, мен бар. Анан сыртында ядронун бар. Анын ичинде чоң энем, чоң атам, тайатам, тайкем ушулар бар. Анан ошондо маалыматтар бөлүп чыгасыздар. Мисалы, ядронун ичиндеги кишилер менен эмнелерди сүйлөшүш керек. Экинчи ядрода, үчүнчү ядро ким, төртүнчү ядро ким, бешинчи ядро булар чоочун кишилер. Алардан конфет албаш керек, аларды ээрчип кетпеш керек, аларга адрес бербеш керек. Ошол ядрону кичинекей кезинен ойнотуп баштаганда эле бала өзүнүн коопсуздугу, анан ошол жерден ким ага ата энесинен сырткары ишенимдүү экинчи кишилер ким? Эгер ал чоң эне, чоң ата дагы жок болсо, андан кийинки ишенимдүү кишилер ким? Ошентип ошол оюн аркылуу, ушул жалпы тоголоо ядро сыяктуу оюн аркылуу эле бала өзүнө кимдерге ишениш керек, анан кимдерде мындай дайыма сак болушу керек, өзүнө мындай психологиялык жактан даяр болот да. Анан жанагы ата эне менен кайната деп атпайсызбы, туруп калгандар эмне кылышы керек депчи. Анан негизи эч бир агрессиянын эч бир белгиси кайсы бир белгиси байкалган же болбосо психологиялык болобу, же болбосо физикалык болобу, күч колдонулган агрессиянын түрү байкалган жерде баланы билип туруп таштап койгон бул ата эненин өзүнүн күнөөсү. Анан ал үчүн ата эне бала анасына өзү жооп бериши керек да. Ошондуктан эгерде ушундай нерсени байкап калса, ал канчалык жакын адам болбосун аларга таштабаш керек баланы. Анан жанагындай ортосундагы пикир келишпестиктер болгону менен бала менен баары бир эне, ата көбүрөөк убакыт бөлгөндө, сүйлөшкөндө ал нерселердин баардыгы сынат. Мисалы үчүн сага ушинтти, бирок мен мындай болушуңду каалаймын. Жана ядро аркылуу элечи. Сен ата энең, биз сага ушуларды айтып атабыз, биз сага жакшыраак нерсе экенин билебиз жана сага мүмкүнчүлүктөрдү беребиз. Бизди угушуң керек жана бул сенин коопсуздугуң, ден соолугуң үчүн мен жооптуумун деп өзүнүн авторитетин колдонуш керек, дисциплинасын колдонуш керек. Анан маалыматтарды дагы ал жаман, бул укпаш керек, бул ушундай деп жамандаган эмес, адилеттүү түрдө. Ал ушинтип койгон болсо деле балким ушун үчүн ушинтти. Бирок чындыгында балким мындай деп түшүндүргөнгө аракет кылыш керек. Балдарга эч качан бирөөнү жамандап, балдарга эч качан бирөөлөрдү сөз кылганга болбойт. Анткени бала как индивид катары адамдарды өзү аныкташы керек. Алар өздөрү энергиясын сезет, алар өздөрүнүн сөзүн сезет. Анткени деген сиз жаман деп эсептеген адам
балаңызга жакшы болушу мүмкүн да. И бала жаман деп эсептеген, сиз балаңызга жакпаган адам сизге абдан жакшы болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде дагы чоң мындай маселе бар. Энелер өзү жаман көргөн адамды балага да жаман көрдүрткөнгө аракет кылышат, таңуулашат да. Мында бала мындай өзүнүн индивид эмес, ал энеси да. Башкача айтканда, ал энесинин кимдиги аркылуу өтүп атат да бул нерсе. Ошондуктан балага өзүнүн мүмкүнчүлүк, адамдарды тааныганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Бала кантип тааныйт? Алар менен убакыт өткөргөндө тааныйт, эмоцияларын көргөндө тааныйт, ойногондо, баарлашканда, же болбосо той топурга барганда тааныйт. Ошондуктан мындай таңуулабай эле, айтпай эле болгону биз ушундай чечтик, ушундай болушу керек деп айтыш керек. Сиз мисалы, биз балдарды эрте өнүктүрүү боюнча консультант, медиа консультант деп тааныйт эмеспизби? Ош жанакы суроого эле кайра улантып кетсек, көпчүлүк ата-энелер чоң ата чоң апасы айтат, баланы жөнгө тийбе, өзү чоңойот дейт. Мисалы апасы башкача ойдо болушу мүмкүн. Жок, мен азыр эле буга тил үйрөтүшүм керек, ошол эле англис тилин үйрөтүп башташым керек деген ойдо болот. Ошол учурда баланын апасы эмне кылыш керек? Ошол учурда эле чоң ата чоң апасын таарынтпагандай, анан өзүнүн көз карашын жасай алгандай. Негизи биз бардык кырдаалда адамдыктын биздин башка жаныбарлардан жалпы эле эң чоң артыкчылыгыбыз биз сүйлөшө алуу, баарлаша алуу, компромисске баруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Отургузуп эле чоң нерсе менен сүйлөшүш керек. Бизде көбүнчөсү айтпай, түртүп, намек берип же таарынып же ушинтип ачык диалогко барган эң жакшы вариант. Отуруп апа, азыр деген биз мурдагы доордо эмеспиз, азыр ушундай болуп атат, заман өзгөрдү, мен ушул билимдерди беришин каалаймын деп. Бирок мен ойлойм, чоң аталардын да тилеги жаман эмес, алар дагы балдарын жакшы болушун каалашат. Бага өзгөчө, мисалы үчүн элементардык эле азыр илим далилдеп атат, бирок бул биздин эски философияда эле бар болчу да. Жана бала чочуп калса келе апаптайт, анан кирнелейт, чоң энелер, чоң аталар, эжекелер. Бул деген ошол нерсени балага эмоционалдык жактан жакындык берип, коопсуз сездиртип, мен сени мененмин, орууң өтүп кетет, эч сарсанаа болбо деген сыяктуу эле эмоционалдык жакындык. Аны эмоциональный интеллект деп чыгарып атышпайбы азыр? Негизги бул кыргыздардын илгерки философиясында бар нерселер болчу. Мисалы үчүн арчалаган үйдө, бул деген ошол мен тазалайбыз депчи. Ушунун баардыгы абдан пайдалуу нерселер. Анан балекетиңди алайын, секет кетейин, эркелеткен сөздөрдү бала угушу керек. Бул өтө маанилүү. Анан болгону жанагындай айрым түшүнбөскөлөр болгон учурда ачык баарлашуу, диалогко барып, компромисске барыш керек. Ачык диалогко келген. Бирок чоң энелер, чоң аталар биздин байлыктар, ген байлык, алар деген бизге керек болсо биз унутуп бараткан нерсени эстетип коюшу мүмкүн да. Мисалы үчүн менин ата-энем балама мен таптакыр билбеген нерселеримди апаң ушунчу да десе, билип таң калып, деп таң калат да. Мен ошону өзүм билбешим мүмкүн. Алар деген балдар үчүн бир багаж да. Атасы, энесин, кимдигин, улутун, наркын, населин тааныткан багаж да. Аны болгону ар кандай караган кишилер бар. Бирок ошолорду туура жеткирип, айтып берсе, бул деген бала үчүн бир эки китеп окугандан дагы ашык болушу мүмкүн да. Айтып берип, Нооруз майрамдарына жетелеп барып. Сиз менен бул темада түгөнбөгөн кенчтей сезилет экен. Аябай сонун маек болду. Сөз аягында апаларга, болочок энелерге, биринчи жолу күтүп аткан болочок энелерге кандай 3 маанилүү кеңеш бересиз? Ошону айтып кетесизби? Аябай күтүүсүз суроо. Алдын ала даярдасам болмок экен, бирок ошого орай оюма келгендерин айтайын. Алгач эле биринчиден ошол келе жаткан сиздер ошол ааламды, бир кичинекей аалам дүйнөгө алып келесиздер. Ошол ааламдын жоопкерчилиги чоң, бирок ошол эле учурда бакыты дагы чексиз. Ошону эске алып, сиздер баланы туулгандан баштап эле, үйгө келгенден баштап эле биринчиси баланын эң жакын адамы катары дайыма баарлашып туруу. Үзгүлтүксүз баарлашуу, күлүү, кытыктоо, сүйлөө, эмне сүйлөп атасың, эмне болду, таарынып калдың белең, же болбосо бактылуусуңбу деген сыяктуу күлүп, кытыгылап, биздин өзүбүздүн оюндарды ойнотуу аркылуу колдорун кармалап, денесин көбүрөөк байланышка барып, эмоционалдык жактан да жакын болушу керек. Анткени мисалы мен балам 30-га чыкты, 25-ке чыкты, мен тааныбай кетти, карабай кетти деп айткан адамдарды көп угабыз да. Ошо бала кезде ата-эне эмоционалдык жактан жакын болбогон, балага өзүн байлап койгон ата-эненин дагы көз каранды да. Мисалы үчүн жана айтып атпаймынбы, жашыл сага жагат деп жашыл алып келдим деп балам айтып атат депчи, анан бир жака барганда дагы сага деген брокколи жагат да деп ушул сыяктуу нерселерди ал мен билем, Марска барабы, дүйнөнүн башка бурчуңа барабы, ошол нерсени көргөндө мени эстейт. Буларды деген эмне
мындай эмоционалдык жактан бизди баарлашуулар гана бекемдейт да. Мисалы үчүн биз жакында эле дагы бир паркка бардык, ал жактан өзгөчө бир дарактарды көрдүк да. Дарактарда деген жана клоп солдатиктердин үй бүлөсү бар экен. Алар деген аябай көп бул балалап жашашат экен. Анан ошол экөөбүз ошол парктын атын клоп солдаттар паркы деп коюп келдик да. Анан мен билем, балам дүйнөнүн кайсы жеринде таманында клоп солдат жүрмөлөп баратса, ошол көргөндө мени эстейт депчи. Бул деген эмоционалдык жактан ата эне баланы өзүнө байлап, өзүнө жакын көрүп, коопсуз сездиртип, кайсы бир маалыматтарды берип, кичинекей кезинен эле балдарыңызды өзүңүздөргө жакын кылыңыздар. Экинчиси, адаттарын кичинекей кезинен орнотуп калууга өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүңүздөр мисалы үчүн кыялданып, бирок жетпей калган нерселерди таңуулабаңыздар, бирок ошол эле уракта бакубат, мисалы үчүн туура тамактануу, туура режимдерди сактоо, адамдар менен адамгерчиликтүү мамиле, гумандуу мамиле деген сыяктуу нерселерди кичинекей кезинен өзүңүздөрдү кошо өстүрүп, өзүңүздөр эгер андай болбосоңуздар дагы аракет кылып, бардык адам затына гумандуу болгонуңуздар да, балдарыңыздар дагы гумандуу болот. Анан мен ушул сөздү абдан жакшы көрүп атам азыркы тапта. Анткени көп эле акылдуу, көп эле билимдүү адамдар бирок гумандуулар аз да. Дүйнөдө ушул нерсе абдан азыркы учурда бааланат. Анан үчүнчүсү бул билим алыңыздар. Балдар бат өсүп кетип атат, балдар бат жетилип кетип атат. Алар билген нерселерди биз билбей калышыбыз мүмкүн. Апа ушул кандай эле деп сураганда, мен билбейм, келе көз чогуу издейбиз деп чогуу издеп көрүңүздөр. Эгер бир жолу эмес, 2 жолу, 3 жолу такай эле сиз мен билбеймин дей берсеңиз, анда бала авторитетти сырттан издеп баштайт. Балким мугалими авторитет болуп баштайт, балким кошуна билген бирөөнү издеп баштайт. Баланын жакындоосу болуш үчүн эне билимдүү болушу керек, анын суроолоруна жооп берип, диалог кура билиш керек. Диалог куруш үчүн алардын тилинде заманбап ой жүгүртүш керек. Ал үчүн билим керек. Билимиңиздерди жаңыртып туруңуздар. Сонун, рахмат. Мен өзүм 5 баланын апасы болуп, бул көрсөтүүдө аябай маанилүү маалыматтарды алдым. Азыр үйгө барар менен эле 5 баланын ар бирин кучактагым келип кетти. Биздин катталуучуларга мындай сунуш киргизип жатабыз. Бүгүнкү Сапаргүл менен болгон маектен өзүңүз үчүн кандай 5 маанилүү маалымат алдыңыз? Бизге комментарийге жазыңыз. Жана эң оригиналдуу жоопко Сапаргүлдөн ушундай китепти жана биздин дүкөндөн ушундай шоперди белекке беребиз. Комментарийлерди жазыңыз. Чоң рахмат. Сапаргүл, сизге да чоң рахмат. Ийгилик. Сон Сапаргүл айтып атпаймынбы, бул кечке угуп туруп мен азыр чындап эле баарын мен азыр чындап эле эметип атам, азыр үйгө барып эле биринчи кезекте эң улуу кызымды кучактагым келди. Анткени мен эсимде жок, акыркы жолу качан аны кучактагам. Эмнеге кучактайсыз? Сиз билесиз го, жылыңыз жок, кучакташ керек экен. Ооба. Ошо биз жугуш, мүмкүн бул өзүбүзгө эле шылтоо болсо керек. Мындай тигиндей, бирок чындап эле ар бир балага өзүнчө убакытта, бул айтканда ар бир баланын өз ырыскысы бар дегендей, ар бир баланын биздин жашообузда өз орду бар. Ооба. Өз орду бар. Жанагы эме жөнүндө да көрүк айтып коюш керек болчу. Бирок эми кыскача эле айтып кеттик, салыштырбагыла дегенчи. Интернетте дагы мисалы үчүн мен өткөндө эле бир видеону көрүп калдым. Айпери Мурбу, Жайгери Мурбу бир кыз, баласы 2 жашта эле эме Айпери Мурза эме да алфавитти айтып атат да баласычы. Анда деген ал көп болуп калды, 2 жаштагы экен кызы. Зубрить эткен балага мындай любой баланын колунан келе турган нерсе да. Ал бала омурткалары физикалык жактан отуруп тапшырма алууга пока даяр эмес да. Баланын 4 жашка чейин академиялык билим берүүгө болбойт да. Анан бизде ошол кичинекей кезинен баштап курстарга катнашып, сабактарга катнашып, баланын баардык маалыматтар менен түртө бала мындай баш айланган абалда, тажаган абалда, анан ар кандай эмелерди сабак жаман көрүп калат да. Просто возможность бериш, көбүрөөк кучактап, көбүрөөк ойноп, паркка көбүрөөк чыгып эле, туура тамактанып эле жыргап жүрө бериш керек 3-4 жылга чейин. Анан успейт анан. Бирок өзү мындай биология мындай эме, өзү табигый түрдө келет экен окуганга. Бул эмне, толугу менен түшүндүрөт деп баштады балам, анан булчу депчи, анан тамгаларды үйрөтүп баштасам, анан үйрөнүп баштады. Бирок такыр идеалдаштыргым келбейт, ошондой айтайын деген. Гений да кылгым келбейт. Колдон келгенин эле бергим келет депчи. Сонун Сапаргүл. Мазмундуу эле болду. Аябай мазмундуу болду деп ойлойм. Айтчылардын баарын айтып алдыңыз. Жок, мен айтчу нерсе аябай көп. Жок, эме менче кызыктуу, анан эме да. Көргөн киши мындай улам темалар обширный болбоду. Эми тажапартканда жаңы посыл келип атты да, оюмча. Деп көргүдөйчү. Да, конокко келесизби? Англиядан, Англиядан 1 жылдан кийин. 1 жылдан кийин. 1 жылдан кийин, буюрса 1 жылдан кийин биз аябай сонун каналда чоңоюп да. Буюрса
чет өлкөдө жашап келген Белектай менен Сапаргүл 1 жылдан кийин кандай болду, кандай айырмачылыктар бар экен, алардын тарбиясы барыбы эми англичандардын тарбиясы да башкача болот да, туурабы? Башкача. Ошолорду Вообще башкача алар. Кандай болот экен? Ал жакта мисалы мен эмени эстеп кеттим, магазинге киргенде балдар бара ыйлап эле тигини алып бер, муну алып бер деп калат го. Бир жолу Томи Молдо отурсак, кофе жасап берип аткан эже, у жаштагы эже экен, ошол эмени ал ачкан экен, анан ал айтып калды. Чоң кыз, мен Англияда деп айтты да. Мен Англияда 10 жылдан ашуун жашап келдим. Ал жакта балдар мынтип ыйлабайт дейт. Билесиң дейт, эмнеге десем. Сен азыр балаң ыйлап атабы, оюнчук алып бер деп. Сен аны мен карап туруп, көзү менен сүйлөш деди, көзүмө көз карап туруп, түшүндүр деди. Эмне үчүн сен алып бере албайсың? Балам, менде азыр тыйыным жетпейт жанымда деп айтсаң, бала бир ыйлайт, эки ыйлайт, бирок бала деле сезет, түшүнөт. Ал деле баары айтып келген эмоционалдык мамиледе. Ошентип айткандан кийин, мен анан чындап эле, мен болсо ыйлап атат эле, болбой эле барып алып берип койчубуз. Анан эртеси магазинге кирген ошентип ыйлаганда, баягы эже айткан, ошо Англияда ушундай ыкманы колдонот дегенден кийин өзүм баламды көрдүм, чындап эле балама түшүндүрдүм. Арсен, мен азыр жанымда тыйын жок эле, жетпейт. Муну алып турайын десем, албак. Ыйлады, анан кийин басылып кетти. Демек, бул ыкма иштейт экен. Ошондой эле мына Сапаргүл Англияга баратсаңыз, Англиядагы ата-энелер кандай балдарын тарбиялайт экенин сизден күтөбүз эми кийинкиде. Тил боюнча да сүйлөшсөк болот ошондо. Азыр мындай тил эме болот атпайбы? Көп тилдүү балдар болот атпайбы? Анан Белектин англисчеси менин англисчемден таптакыр айырмаланат да. Ал деген уже англичаниндердей эле сүйлөйт экен, себеби бала 5 жашка чейин тилди кабыл алат экен да. Суу сыяктуу эле жута берет экен. Анан майда сөздөр чейин биз только жаттоонун негизинде экен да, жаттоонун негизинде болгондо тил эч качан эме болбойт экен да. Нейтив болбойт экен да. Мындай ошонун өнүккөнү менен табигый ошол тилдин өкүлү эмес. Ал үчүн 20 жыл керек да, же 10 жыл керек. А баланыкы деген 2 жылда эле, 1 жылда эле табигый болуп калат экен да, өзгөчө 5 жашка чейин.